Салам, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Тажикстан менен Кыргызстандын УКМК башчылары сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыркы чечимин кабыл алышты. Ушул биздин чек арадагы 4 заставаны алмай болушту. 4төн. Тажик тараптан 4тү, Кыргыз тараптан 4тү. Анан ушул Баткендин географиясын жакшыраак түшүнүш үчүн биз мурунку Баткен областынын губернатору Мамат Айбалаев менен сүйлөшкөнгө келдик. Саламатсызбы? Мына биз картаны ала келдик жакшыраак түшүнүш үчүн. Биз бул жерде карасак, 3 застава ушул Варуктун айланасында экен да. Бул сиз өз убагында ушул заставаларды салыш керек деп демилге көтөрүпсүңүз. Ошондо салынып баштаптыр. Ушул заставалардын мааниси эмнеде? Биринчиден мааниси заставалардын теги енді историяда Тажикстанда Шурап деген көмір шыққан кен бар. Ал жерден 1 миллион тоннадан ашық көмір қазылат эле. И Воруктан иштегендер бар эле, Чаркудан иштегендер бар эле, Ишпарадан иштегендер бар эле. И ошо көмір менен толугу менен камсыз болуп турат эле да. Тажикстанда биздин Баткен районунда, Советтер Союзу убагында. Эгемендүүлүктү алгандан кийин тажиктер иштете албай койду. И бул Voruk'ta жашаган 40 миңден ашык ел Кыргыздын арчасын кесе баштады да. Анан мен деги губернатор болуп келгенде көрүп туруп, ушул жерге сунуш киргизип, жана постторду койдурганбыз да. Биринчи бул экология боюнча. Жайлооду колдонуп, себеби контроль жок да. Эч кандай бул жактан деги историяга карасак, Хрущев деген Самодур Советтер Союзунун жетекчиси болгон. Не перспективный село деп Воруктун тегерегиндеги кыргыз айылдар көчүрүлүп кеткен да. Бедека деген айыл көчүрүлүп кеткен, Керевсин деген айыл көчүрүлүп кеткен, теги дагы теги Воруктун үстүндө Кык деген кичине айыл бар, ал көчүрүлүп кеткен. Айылдар биз көчүрүп, теги Ворук ошонун эсебинен бүгүн 2,5 сар 2,5 өсүп кеткен да. Ошондо мунун чек арасы буну эметилген эмес, такталган эмес. Бүгүн тактала элек да. Ошондон улам чоңоюп кетип атат. Чоңоюп. Жок, анын үстүнө булардын жетекчиси, Тажикстандын жетекчиси суранып жер алганда, мына ошолдон биз Советтер Союзу кулады. Ал закондор уже күчү жок. Биз айтышыбыз керек да, кайтарып бересиңер, достор. Теги коңшулар соғышып өлтүрүшкөндөн кийин дос болбойбуз энди. Коңшубуз энди жакшылык менен кайтаргыла жерди. Советтер Союзу талкаланды. Жок, андагы закондор уже иштебейт. Бул бир жагынан, экинчи жагынан 99-жылы Баткенге мынабу теги мынабул жакта Мачинск район, Гармск район деп Тажикстандын территориясынан кирди да душмандар. Душмандар киргенде бизде Баткенде 52 солдатыбыз, офицерибиз каза болду, атылды. Ошондуктан бул Тажикстан менен бүгүн Афганистандын абалы абдан оор. Эгерде тиги Афганистан кирсе, Кыргызстанга мына ушул жерден кирип барат да. Это государственная безопасность. Коопчулукту сакташ керек да бул жерде. Анан үчүнчүдөн бул анклав. Бул тажиктер бул жерге пост коюшка акысы жок. Бул жерде алардын милициясы гана болуш керек. Кантип булар бул жака армияны, анан кийин теги военный техникаларды өткөрүп алган түшүнүксүз. Биз условия коюш чыгар бар деген. Биз гарантия беребиз. Милиция менен гана кара бул жерде. Башка жол жок. Каласаң. Анан биздин акыбыз бар бул жерге пост койгону, тигилердики жок. Тигилерди жок. Мына ошондуктан биз постторду алыштан шашпасак да. Енді қанша протоколдор кол коюлду. Бирөөнө дагы бардыгы аткарылган жок. Буну да аткарыш керек эмес. Бул жерде ар бир посттун мындай стратегиялык мааниси бар окшойт. Мисалы мына Аксай бул Хожалоо менен Варуктун ортосун карап турат экен. Эмеде бул жерде тиги ар бирини көп сөз болуп кетет да. Бул негизинен жана мен айтпадымбы? Экология, территория, безопасность ушулар биздин посттордо. Антпесек, эгерде бул жердеги Аксай айыл өкмөтүндөгү элибиз бул жерден жыла баштаса, анда бүт территория ээлеп алат да булар. Мына матча менен кошулат да булар. Советтер Союзу кандай теги наркотрафик эле да,
матчадан тиги орукка наркотиктер ташылып турат эле. Наркотиктер ташылып, мен өз көзүм менен көргөнүм бар да. Тиги бел ачылат, бул жерде тоодо бел ачылат. Июлдун 20-сында, анан 5-10 сентябрда жабылат. Мына ошол убакта ташылат да наркотиктер. Анан жана мен айтпадым, душмандар кирди да. Душмандар ушул жерден кирип 52 азаматыбыз каза болбоду. Бул эстен чыгарбасак да, эгерде талиптер Тажикстанга кирсе, Тажикстанды талкалайт тарыптар. Мен бул Кыргызстанга ушул жерден кирет да. Bir направление ошондуктан. Ошондуктан бул жерде биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул жерде күчөтүбүз керек. Подвижной. Бул жерде чек-арабыз такталганбы? Жок, такталбайт. Такталган. Ошон үчүн мындай өткөт алышат. Кийин жанагы ушул Баткен окуясынан кийин бул жерде наркотрафик токтоду беле? Енді бір тоқтолған, бірақ кейін білесің, адам ел менен ел сөз табышат. Тоқтады деп мен айта албаймын да. Наркотрафик эле да бұл. Мен 46-жылдан берки окуялар эсимде да. Мына бул жерде айтып кеттик, Аксай бул Хажала менен Воруктун ортосун карайт экен. Бул экөө бул анклав кайра чоңоюп кетпеш үчүн мындай көзөмөлдөп турган пункттар окшойт. Жок, жанагы арша кесип кетип жатпайбы элде. Дана теге эмеде айыл, керосин айылы теге бул жакта керосин айылы, бул Кишемиш айылы. Кишемиш айылы көчүп кеткенде жайлоодо, чоң жайлоо теге. Онан жайында бүт Самаркандыктан Кишемиштен Аксайда бир топ калып калган кайра жайында барат да малы менен. Мына ошолор бош калып жатпайбы кышында, күзүндө. Анан булар акырындык менен элеп алат. Анан атып жатсаң эме кыласың? Ошол эмени жайлоону көрсөтө кетсеңиз, кандай площадь божомол менен? Бул теги эмеге чейин да бул картаңар белги абдан такой грубый карта экен. Эмеде Кадамжайдын Раут деген перевалга чейин, Раут Сымап деген жерден чейин да теги Кишемиш. Ал жерде көлү бар, анан Кишемиштин дарыясы өтөт. Кишемиштин дарыясы теги келип берки Ак сууга кошулат. Бул Аккагас абдан трудно да направление берир. Демек бул жерде мындай байлыктар көп экен, э? Көп да аябай. Бул жерде ушул жерге көз артып түшкөн мындай. Теги Атамекендик согуш убагында Кересинден олоо менен дагы бир материалдар терилип туруп ташылып турганда. Армияга керектүү бул жерде. Өзгөчө теги рабочий батальонда иштеп турганда Кересинде. Буларга территория менен суу негизи. Территория суу. Себеби эли көп. Мына көрдүң, бул жагында Тажик, Баткен менен Флопнун. Бул жерде ел абдан мына тыгылыш жашайт да. Ишпара районунда, например, 250 миңге ел жашаса, Баткен районунда 80 миң тегеренде. Буларда ел көптөк. Баткен районунун 3/1 территориясын берип койгон Советтер Союзу убагында. Тажиктерге. Аларды сурап. Эмне себептен орустар буларга бир аз көңүл бурат да. Ушул жерден көп сөз болуп атат азыр. Лейлек району бизде анклав болуп калышы мүмкүн деп, мына Барух менен эме кошулса. Кошулса болду, кошулат. Тиги Баткен районунун Самаркандык айыл өкмөтү, Актатыр айыл өкмөтү, Аксай айыл өкмөтү, Лейлек району Сүлүкташ шаары анклав болот толугу менен. Анысы да анклав болот. Себеби тиги Мадымаров кол койгон протокол бар. 49 жылга. 13 жыл өттү, 36 жылдан кийин бул эмеде мына бул Көкташ менен Ортобоздун ортуна 2 шлагбаум коюлат. Болду, ел көчүп кетет да. Зачем тиги? Анан ушу протоколдор боюнча көп суроолор болуп атат. 39 менен жаңы 42си. Алардын маанилүүлүгү кандай? Аларды негизи мен ал протоколдорду окуганым жок, көргөнүм жок. Мен только газета окудум да. Жанагы бир протоколу тиги Капчыга айылынан жол салып өтсөк деген. Ел каршы. Элди угуш керек да. Сиздин позицияңыз кандай болду? Элди угуш керек. Себеби Аксайдын ошол тиги эли
каршы туруп жатат да, жол бар. Договор түзгүлө, бири-бирине кол салбай колдоно бер. Жол бар, даяр. Иштей бер ошол менен. А почему отдельный жол салыш керек? Эмне үчүн буларга дагы жолдор керек болуп атат дагы? Түшүнбөйм мен. Биз бүгүн ушул Баткендин жакшыраак географиясын түшүнөйүн деп, жана заставалар маселеси эмне экенин түшүнөйүн деп, биз бүгүн Мамат Айбалаевке келдик. Бул Баткен областынын мурунку губернатору. Ойлоп жатабыз, азыр эми мындай түшүнүктүү болуп калды деп. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат.